Саламатсыздарбы, урматтуу Туура тамактаналы теледолбоорунун көрүүчүлөрү. Адаттагыдай эле сиздер менен туура тамактануу жөнүндө сүйлөшсөк. Бүгүнкү алып баруубузда биз балдардын толук баалуу тамактануусу жөнүндө сүйлөшсөк. Бул алып баруу 1-июнь балдарды коргоо күнүнө арналмакчы. Анда эместе биздин бүгүнкү адистерди тааныштырып кетсем. Шукурова Венера Кожоновна Кыргыз мамлекеттик медициналык кызматкерлерди кайра даярдоо институтунун педиатрия кафедрасынын башчысы, ошондой эле медициналык илимдердин кандидаты. Жана Сакал Бозова Душиналиевна USAID мыкты азыктануу долбоорунун Баткен облусунун координатору жана дарыгери. Силер менен тастыкталган балдардын тамактануусу боюнча маалымат менен бөлүшүшөт. Биз баарыбыз билгендей, балдардын эң бирден бир укугу бул чын ден соолукта болуу. Ошол багытта кандай сунуштарыңыздар бар? Сөздү биринчи сизге берсек, Сакал Душиналиевна. Туура айтасыз. Анда биз убулу балдардын эң маанилүү укугу болгон ден соолукта болуу укугунун алкагында 1000 күндүк мүмкүнчүлүк терезеси эмне деп ошол жөнүндө аныктама берип кетсек. Баланын 1000 күндүк мүмкүнчүлүк терезеси ушу түйүлгөндөн баштап эненин организминде өсүп жаткан учурда ошол профилактикалык же алдын ала турган чараларды өз учурунда колдонуп, балага дагы энеге дагы кам көрүү. Андан кийин толготуп эне төрөтүү үйүнө барганда ошол эркин төрө менен бирге ууз сүткө кенен тоюшу. Андан кийин 6 ай жалаң гана эмчек сүтү менен эне менен баланын ортосундагы мээримдүүлүк мамиле менен эмчек сүтүнө кана тоюшу. 6 айдан баштап эненин сүтүнүн кубаты жетпегендиктен ушу балага кошумча тамактануу берилет. Ошол кошумча тамактануу менен бирге ошол аз кандуулуктун алдын ала турган чараларды ушу медицина кызматкерлеринен ушул 2 жашка чейин туура алышы ошол 1000 күндүк мүмкүнчүлүк терезесинин алкагында болот. Биз боюнда бар аялдарды өз учурунда эмне себептен медициналык көзөмөлгө турсун деп айтабыз. Ошол бойго бүткөн күндөн баштап ошол медицина кызматкеринин көзөмөлүндө болсо, ошол боюнда бар аялдарга алдын ала турган чаралардын бири ушул темир камтыган фолий кычкыл таблеткасынын ушу түйүлгөндөн төрөгөндөн кийин 3 айга чейинки кабыл алуусу. Ошону менен бирге эле туура тамактануусу, ар түрдүү тамактануусу, төрөткө болгон даярдыгы, үй бүлөсүнүн колдоосу бул абдан ушул балага дагы энеге дагы маанилүү шарттардын бири. Ал эми экинчи бир ушу 1000 күндүк терезенин багытында ушу медицина кызматкерлеринин төрөт үйүндө энеге жана балага ушу ууз сүтүн эмүүгө, төрөгө болгон шарттарды толугу менен түзүү менен бирге ушул 6 айга чейин эне сүтү менен эмизүүгө энеге болгон маанилүүлүгүн, балага болгон маанилүүлүгүн түшүндүрүү менен ушуну адатка айлантып, ушу 6 айга чейин баланы жалаң гана эне сүтү менен эмизүүгө ынанып, анан колдонуп чыгып кетиши. Ал эми 6 айдан кийин жана эне сүтүнүн кубаттуулугу жетпегендиктен баланын өсүшүнө ылайыктуу ушу кошумча тамактын артыкчылыктары бар. Ошол артыкчылыктарды колдонуу менен, мээримдүүлүк менен, үй бүлөнүн колдоосу менен балага медициналык жактан көзөмөлдөн өткөзүп туруу, аз кандуулукка алдын ала турган маанилүү чараларды балага колдонуу жана ошондой эле баланын аң сезимин, дүйнө таануусун, билим таануусуна өзгөчө маани беришибиз керек. Мына ушул азыркы чыккан баланын 1000 күндүк мүмкүнчүлүк терезеси коом үчүн дагы, жаран үчүн дагы, медицина кызматкери үчүн дагы маанилүү экенин унутпашыбыз керек. Жакшы айтып кеттиңиз. Баланы 6 ай гана жалаң эне сүтү менен багуу бул өтө маанилүү, бала үчүн дагы, эне үчүн дагы экен. Венера Кожоновна, сиз айтып кетсеңиз, эмне үчүн балага ошо 6 айынан кошумча тамактандыруу маанилүү? Сакал Душиналиевна жакшы айтып кетти. Балдардын эң биринчи укугу бул чың ден соолукта болуу. Ал эми чың ден соолукта болуунун эң биринчи булагы балдар үчүн бул туура тамактануу. Анткени илимий түрдө негизделген, айрыкча балдар 5 жашка толгонго чейин баланын ден соолугунун эң биринчи көрсөткүчү бул туура тамактануу эсептелет.
Ошон үчүн мына балдардын 1000 күндүгүнүн ичинде биз айтып атабыз, бала 6 айга толгонго чейин бала үчүн жаланган эмчек сүтү баланын баардык жагынан болгон мукташтыкты эне сүтү камсыз кылат. Кубаттуулугу, азыктардын баардык жагынан жетиштүү болот, витаминдери, минералдары баардык жагынан жетиштүү. Бала 6 айга толгондон баштап эне сүтүнүн касиети, эне сүтүнүн өтө керектүүлүгү, эне сүтүнүн мындайча айтканда алмаштыргыс тамак экенинин мааниси жоголбойт, ал кала берет. Эне сүтү бала үчүн 6 ай ошо төрүлгөндөн 2 жашка чейин эне сүтүнү багыш керек деп айтабыз. Бирок 6 айга толгон балага эне сүтү баланын болгон мукташтыгын баягы 6 айга чейинкидей болуп 100% камсыздай албайт. Кубаттуулугу жагынан, мисалы ар кандай минералдык азык заттары жагынан, айрыкча айтып кеткенде темирди айтып кетсек. Темир бул эмчек сүтүндө анчалык көп деле пайызды кармабайт. Ошон үчүн бала 6 айына чейин баягы өзүнүн энесинен алган кампасы болот, темирди организмге топтоп алган. Ошол темир кампасын бала 6 айга чейин зарптайт өзүнүн өсүшүнө. 6 айга толгон балада кыймыл аракет күчөйт, бала жөргөлөй баштайт, бала тиши чыгып атат, баланын баягы аң сезиминин өсүшү, органдарынын өсүшү уланып атат. Ошон үчүн эне сүтү баардык жагынан баланын камсыз кыла албай калат. Ошон үчүн кошумча тамак сөзсүз түрдө кириш керек. Кошумча тамактын эң негизги максаты, эң негизги мындайча айтканда эрежеси бул толук кандуу кошумча тамак киргизиши керек. Ошон үчүн биз айтабыз, кошумча тамакты киргизгенде бизде 10 өтө негизги билдирүүлөр бар. Кошумча тамак балага ар түрдүүлүгү толук болуш керек. Анткени эмне үчүн 1000 күндүк деп атабыз? Бала баягы 2 жашка чыкканга чейин ушунчалык тез өсөт. Тез өсүүдө балага ошо болгон азык заттарын, болгон тамак булактарын жеткизип берүүгө биз милдеттүүбүз. Ата-энелер баардык ошо керек болсо бүт коом ошондой милдетти кабыл алыш керек. Ошон үчүн кошумча тамактын ар түрдүүлүгүн айта турган болсок, азыр бизде ушундай индикатор кабыл алынган, бул тастыкталган информация, 8 түрдүү тамак азыктары кошулуш керек. Эң биринчиси бул эне сүтү. Эне сүтү эмне үчүн кошумча тамак деп атайбыз? Анткени эне сүтү улана берет, эне сүтүнө биз кошумча тамак кошуп атабыз. Андан кийин бул жаныбар азыктары, эттин түрү, малдын эти, уйдун эти, койдун эти, тооктун эти, балыктын эти дагы сөзсүз болуш керек. Анткени эт азыктары бул жаныбар белогунун булагы. Бул мындайча айтканда өсүп аткан жаш баланын фундаменти. Ошол сыяктуу эле жаныбар азыктары бала үчүн өтө керек. Экинчиси бул буурчак жана жаңгак азыктары. Буурчактын түрлөрү, баардык түрлөрү. Биздин Кыргызстан жакшы өлкөлөрдөн болуп эсептелебиз. Анткени бизде баардык нерселер өсөт. Ошо буурчактын түрлөрү жана жаңгактын түрү, буурчактын түрлөрү сөзсүз түрдө кошулуш керек. Анткени бул өсүмдүк белогу. Ошондой эле ошо буурчакта, жаңгактарда башка минералдар, айрыкча азык заттардын түрү бар, витаминдери бар, темир дагы ушул азык заттарында болот. Андан кийин бул сүт азыктары. Сүт, каймак, айран, быштак, ушул сүт азыктары дагы бала үчүн белоктун булагы болуп эсептелет. Ошондой эле кальций жана башка витаминдердин булагы болуп эсептелет. Андан кийин жашылча жемиштердин түрлөрү. Жашылча жемиштин түрлөрүн биз экиге бөлөбүз. Сөзсүз түрдө бала өсүп жаткан балага витамин А бай болгон жашылча жемиштер берилиш керек. Витамин А бул баланын иммунитетин көтөрөт, бул мындайча айтканда көз органынын курч болушуна өтө таасир берет. Ошон үчүн витамин Ага бай азыктарды сөзсүз түрдө балага беришибиз керек. Бул кочкул сары түстөгү билебиз, сабиз, ашкабак, ошондой эле жана кочкул жашыл жалбырактуу өсүмдүктөрдө болот. Мына ошолорду сөзсүз түрдө баланын тамагында болуш керек. Айрыкча биз айтып кетебиз, ошо өзүбүздүн өлкөдө өскөн жашылча жемиштер биринчи түрдө баланын организмине жакшы таасир берет. Ошондо мисалы бизде аз кандуулуктун жайылышы
проблема болуп эсептелет. Анткени азгандуулукту мисалы 5 жашка чейинки балдарды алсак, вот акыркы 2012-жылкы изилдөөнүн негизинде 43% балдарда, 5 жашка чейинки балдарда азгандуулук тилекке каршы. Тилекке каршы. Ошо азгандуулуктун алдын алууда темирге бай тамак азыктарын балдар кабыл алыш керегине шарт түзүп беришибиз керек. Ошондой эле темирдин жакшы сиңиши үчүн витамин С деп коебуз. Витамин С темирдин сиңишин жакшыртат. Ошон үчүн жанагы жашылча жемиштерде витамин Сга көп бай болушат да. Ошо жашылча жемиштин түрлөрүн сөзсүз түрдө балдар алыш керек. Өзүнчө группа бул жумуртка. Жумуртка бул дагы жумуртканын сарысын билебиз, витаминдердин өтө көп, мындайча айтканда витаминдердин түрү бар. Витамин Ага бай жумуртканын сарысы. И вообще жумуртка белокко бай. И акыркы күндөрү биз айтып атабыз, ушул 8 группадан эң аз дегенде күнүнө бала 5 түрүн, ушул тамак аштын 5 түрүн жеш керек. Кабыл алыш керек ушу кошумча тамактын негизинде. Ар бир тамактануусунда биз айтабыз ошо. Эгер 5тен азыраак тамактын түрдүүлүгү 5тен азыраак болсо, бул жакшы көрүнүш болбойт деп эсептейбиз. Күнүгө канча жолу кошумча тамак ичиш керек? Өтө керек индикатор. 6 айда мисалы 8 айына чейин 2-3 жолу кошумча тамак аппетитине жараша 1-2 жолу шамшым бала жеш керек. 9 айынан 2 жашка чейин 3 жолу кошумча тамак. И аппетитине жараша 1-2 жолу шамшым бала сөзсүз түрдө жеш керек. Ошон үчүн кошумча тамактын саны, күндөгү саны биз үчүн чоң мааниге ээ болот. Кошумча тамактын коюлугу. Бала, кичинекей бала өсүп атат. Баланын өсүп аткан ар бир кыймыл аракетине бала өтө кыймыл аракеттүү болуш керек. 6 айдан баштап балдар канча кыймылдуу болот. Тынчыгетип баштайт, жөрмөлөйт, баардык нерсени оозуна салып көрүш керек, баарынын үнүн угуш керек, бир нерсени койгулап, ошонун баары баланын мээсинин өсүп атат деген маани. Ошонун баарына балага биз кубаттуулугу жетиштүү тамак беришибиз керек. Мисалы пюреобразный деп, орусча айта турган болсок, андан кийин уже 7 айынан баштап 8 айында уже майда тууралган. Анан жана шамшымдарды мындай уже кесилген, мисалы алманын кесилген кесип туруп карматып коебуз колуна, же бананды карматып коебуз, ошондой даже катуу уже тамактарды бала жей баштайт. Коюлугу. Анан дагы бир кошумча тамактын эң негизги принциптеринин бири бул балага мээримдүүлүк менен баланы тамактандыруу. Бул эң негиз бала, мен ойлойм, баланын бул өстүрүүдөгү эң негизги шарт. Ушундай болуш керек. Анткени бала өзү тамак жей албайт, аны биз үйрөтүшүбүз керек. Ушу мээримдүүлүк менен тамактанууда кадимкидей биз 4 даже шарт коебуз ата-энелергечи. Ата-эне бала качан ошо тамактанганын келгенин билдирет. Ал төрөлгөндөн баштап эле. Мисалы эмгиси келген бала шилекейин чыгарат, тилин кыймылдатат, оозун ачат. Ошол маалда ошол эне ошол маалда ошол баланын талабын аткарыш керек. Ошо баланын берген белгиси убагында аткарылыш керек. Ошондо бала кайрымдуулукка, кийин ошол бала кайрымдуулукка үйрөнөт экен. Убагында тамак бериш керек. Эгер убагында тамак бербей, ошол убакытты өткөрүбүзсек, уктагысы келген бала ачка болсо дагы тамак жебейт. Ошо ачка бойдон уктап калат. Ана бала тамак жегиси келбей атса, аны мындай өтө зордоп, кандайдыр бир мындай кыйнабаш керек. Анан ар кандай жаңы тамактын даамдарын дагы балага үйрөткөндө баардык жактан ойлонуш керек. Аз-аздан, анан мисалы кошуп бири-бирине ошондой кылып бериш керек. Анан тамактын ар түрдүүлүгүндө биз айтабыз азыр. Акыркы дагы бир талабыбыз, мисалы баланын бир эле тамагында 5тен кем компонент болбош керек. 5тен кем. Мисалы ботко жасаса, ошондо биз боткого анын эң негизги компоненти бул ошо акшак болуп атат, сүт болуп атат. Андан кийин ага биз май кошобуз, ал дагы керек. Анан ошого дагы кошумча 2 компонент кошуш керек деген сөз болуп атат да. Мисалы аш кабакты кошуп ийсек болот, жумуртканын сарысын кошуп ийсек болот. Ошондо баланын ошол ботконун кубаттуулугу өтө жакшы болот, анын ар түрдүүлүгү күчөйт. Анан бала чоңойгон сайын дагы бир принциби кошумча тамактын көлөмү көбөйүш керек. Бул үй бүлөнүн да колдоосу, ошо баланын тамактануу тартибинин калыптанышы үчүн ошо үй бүлө дагы анан эне да кам көрүп, сабырдуулук менен ошо бала чачканында да чыдап, төккөнүндө да чыдап, анан ошол өзүнүн кашыгы, өзүнүн вилкасы, өзүнүн идиши ошого бала көнүп, анан ошо тамактануу тартибине да ынанып көнө баштайт да.
Саламатсыңар, урматтуу көрөрмандар. Менин атым Эгинбаев Берик. Мен Кыргыз Республикасынын ашпозчулар ассоциациясынын президенти болом. Бүгүн биз жаш балдарга 2 жашка чейин берилүүчү тамакты жасайбыз. Кошумча тамак болуп эсептелет. Бул күрүчтөн жасалган ботко ашкабак менен кошулат. Анда баштайбыз. Ашкабакты биз сүт менен, суу менен кошуп бышырып алабыз өзүнчө. Андан кийин биз күрүчтү сууга бышырабыз. Сууга бышырып атканда туз кошобуз. 20 мүнөттөй бышырабыз. Күрүч бышкандан кийин сүт кошуп туруп, дагы бир аз ашкабакты кошуп аралаштырабыз. Биз ашкабагыбызды туурап алдык. Эми даярдалган ашкабакты ашканага барып дайындайбыз. Биз күрүчтү биринчиден бышырып алабыз. Бизге биринчи деген суу колдонобуз, 200 граммдай. Суу бир аз жылыгандан кийин бияка алдын ала жуулуп алган күрүчтү кошобуз. Күрүчтү кошкондон кийин буну 15-20 мүнөт бышырабыз. Күрүч жакшы бышыш керек. Бир аз туздан кошобуз. Биздин күрүчүбүз бышкыча, биз ашкабакты ошондой эле өзүнчө бышырабыз. Буга биз деген 50% суу колдонобуз, 50% сүт колдонобуз. Ашкабакты биз ошуга өзүнчө бышырып алабыз. Бияка да бир аз туз салып койсо болот. Даамын татып, бир аз кумшекер кошуп койсок болот. Ашкабакты дагы 20 мүнөттөй бышырабыз. Анда эмесе биздин күрүчүбүз эзилип жакшы бышты, ашкабагыбыз дагы жакшы эзилип бышты. Эми биз ашкабакты күрүчкө кошобуз. Анда эмесе бунун баарын биз майдараак кылып эзип алабыз. Эгерде блендер болсо, блендер менен эзсеңер болот. Блендер жок болсо, ушундай атайын эзгич менен эзип алсаңыз болот. Эң пайдалуу кошумча тамак. Бияка биз туздон кошобуз бир аз. Кум шекерден дагы татымдап көрөбүз. Аралаштырып, сливочный майдан кошуп, баарын аралаштырып, мына биздин боткобуз дайын болду. Бул боткобуз жаш балдарга 2 жашка чейин даярдалган тамак. Биздин экинчи тамактын, кошумча тамактын рецепт бул тефтели болот. Бияка биз эт колдонобуз. Биякта майдаланган эт, андан кийин күрүч колдонобуз. Күрүчтү болсо биз алдын ала бир жарым бышкыча дайындайбыз, 20 мүнөттөй. Андан кийин бияка отдельно соуска бизге сабиз кетет, помидор кетет. Помидор жок болсо томат паста жарым кашык кошуп койсо болот. Чеснок кетет, май кетет, соль, перец, анан жумуртка кетет. Анда эмесе баштайбыз. Биринчи биз этти салып алабыз. Фаршка биз пияз колдонобуз. Пиязды аябай ичке тураш керек, же болбосо мясорубка болсо, мясорубканы өткөрсөк болот. Бул пияздын жартысын биз соуска колдонобуз. Пиязды майда турагандан кийин фаршка кошобуз. Бияка чеснок дагы турайбыз. Чесноктун жартысын колдонсок болот. Мындай эзип алсаңар деле болот. Ушуну батыраак туралат. Чесноктун дагы даамы жакшы чыгат. Бир порция дайындап атабыз. Жумуртканын дагы жартысын колдонсок болот. Баарын кошкондон кийин аралаштырабыз.
Тифтелинин көлөмү болжол менен 3 сантиметр болуш керек. Ушундай кашык алып туруп тоголоктойбуз. Көлөмү грек жаңгагынан бир аз чоңураак болот. 3 сантиметр болжол менен. Анан кийин мунун баарын биз бир идишке, кастрюльгө салабыз. Суудан көмгүчө куюп туруп 20 мүнөт бышырабыз. Мына биздин тифтелибиз дайын болуп калды. Азыр биз тифтелин соусуна керектүү жемиштерди туурап алабыз. Бизге сабиз кетет. Сабизди бирдей кылып туруп кубик менен турасаңар болот. Андан кийин пиязды дагы турайбыз. Пиязды дагы кубик кылып бирдей турайбыз. Помидор дагы кетет. Помидор дагы кубик кылып турап алабыз. Анда эмесе биздин тууралган азыктарыбыз дайын. Ашканага барып бышырабыз. Биз тифтелини бышырып баштайбыз. Бизге өсүмдүк майы керек. 1 чай кашык өсүмдүк майы. Андан кийин биз пиязды куруп алабыз бир аз. Бир аз пиязды куруп алгандан кийин сабизди кошобуз. Сабизди да ошондой эле бисира куруп алабыз. Бияка туз, кара мурч, чеснок, помидор салабыз. Помидор жок болсо томатный паста 1 кашык кошсок болот. Бир сыра курулгандан кийин суудан кошобуз. 200 мг. Бир аз кайнап баштагандан кийин эле биз тифтелиди салабыз. Тифтели салгандан кийин крышканы жаап, отту бастатабыз. Бастаткандан кийин 15-20 мүнөт бышырабыз. Мына эмесе биздин суубуз кайнады. Суубуз кайнагандан кийин биз тифтелиди салабыз. Тифтелиди салабыз. Сиз соус кызыл болуш үчүн помидорду көбүрөөк кошсоңор болот, же болбосо томат пастаны кошосуңар. Мына эмесе биздин тифтелибиз 15-20 мүнөттө бышат. Биздин 2 жашка чейин жаш балдарга жасаган тамагыбыз дайын. Мына тифтелибиз дайын болду. Уже соус да дайын болот. Соустун ортосуна куюп койсо болот. Андан кийин момундай свежий помидор менен кооздоп койсок дагы болот. Бул тамак менен өзүңүз деле тамактансаңыз болот. Атайын биз көбүрөөк кылып жасадык. Бул балага дагы, энеге да аябай пайдалуу тамак болуп эсептелет. Бүгүн биз сиздерге атайын жаш балдарга 2 жашка чейин кошумча тамактын бир түрлөрүн жасадык. Бул жерде күрүч боткосу, ашкабак менен кошулган сүт менен, бул жерде эт кошулган тифтели, күрүч менен жазылган тамак. Тамагыңыздар даамдуу болсун, туура тамактаналы. Сакал Дүйшөналиевна, ошо Баткен облусунда балдардын тамактануусу боюнча кандай иш-чараларды көрөсүздөр? Эң биринчиси бул медицина кызматкерлеринин билимин жогорулатуу. Акыркы тастыкталып чыгарылган ошол министрликтин приказдарын, клиникалык протоколдорун окутуп, анан ошондой эле насаатчылыкка, практикалык жардам бергенге ошол алыскы Баткен областында, Жалал Абад областында ушундай иш-чаралар жүргүзүп жатабыз. Экинчи, элдин маалыматтуулугу. Ошол баланын тамактануусуна болгон талаптарды эл маалыматтуулугун
таркатышыбыз керек, ушуну маалыматтуулугу болуш керек. Мисалы, эне сүтүн эмизүүнүн ушунчалык маанилүүлүгүн биз балаңыздын ден соолугу, акыл эси энесинен башталат деген ошо элдин арасында тарката турган таркатмада энеге кандай мааниси бар, балага кандай мааниси бар, анан ушул эне сүтүнүн эмизүү эрежелерин жана кооптуу белгилерин мына ушундай таркатмаларды элдин арасында ушул активисттер аркылуу таркатуу менен маалыматтуулугун жогорулатабыз. Экинчи, мына 6 айдан баштап 2 жашка чейинки балдардын тамактануусу. Мына ушундай таркатмалар, видеороликтер, ар кандай коммуникациялык каналдарды колдонуу менен ушу ата-энелер толук маалымат алышат. Мисалы, могул таблицада көрсөтүлгөндөй, эң биринчи бере турган тамагыбыз абдан майда, бир да бүдүрү болбой, бир кашыктан баштап, анан көбөйтүп, көндүрүп, анан 6 айдан 8 айга чейин, 8 айдан 11 айга чейин, анан 11 айдан 2 жашка чейинки анын көлөмү, өлчөмү, коюлугу, кубаттуулугу, гигиеналык нормасын сактоосу мына ушундай таркатмада жазылган. Ушуну ар бир ата-энеге үйүндө 6 айдан 2 жашка чейинки балдары бар ата-энеге таркатып, түшүндүрүп, биздин элдин арасындагы айылдык ден соолуктар комитетинин активисттери аркылуу ушул китепчелерибизди таркатып жатабыз. Дагы бир шартыбыз бул гигиена жана санитариянын негизги эрежелери. Өзгөчө кол жуу деген эмне себептен самындап жуушубуз керек? Кол жуунун кандай эрежелери бар? Ушул эрежелерди ушу бала төрөлгөндөн баштап колун жууганга үйрөтүп, ушул кол жууган ыкманы бул түбөлүккө алып калыш керек да. Ушул түбөлүккө кайсы учурда тамак ичердин алдында, уй уссаганда, байлаганда, же болбосо коюн кырккандан кийин, же болбосо кой менен иштегенден кийин сөз менен колубузду жуушубуз керек. Дагы бир нерсеси ушу тамак даярдоонун алдында, балага тамак берердин алдында дагы, же болбосо баланын жалаягын алмаштыргандан кийин дагы сөзсүз менен 20 секундтан кем эмес колубузду жуушубуз керек. Чоң рахмат Сакал Дүйшеевна маалыматыңызга. Демек, баланын тамактануусу ар түрдүү, ныктуу, коюу, анан жаңы даярдалган тамак болуш керек экен. Көп учурда биз көрөбүз, энелер убактысына жараша ширелерди сатып берет, же дүкөндөн сатылган даяр ботколорду сатып берет. Ага караганда жаңы жасалган, сиз айткандай көп компоненттүү жаңы жасалган тамактар өтө мындай азыктоочу шарт болот экен да балага, көп микроэлементтерге, витаминдерге бай болуп. Эми ошо зыяндуу азыктар жөнүндө сүйлөшө кетсек, тилекке каршы мен да өзүм көп көрүп калам. Кичинекей эле балдарга, 1 жашка чейин балдарга биз өтө жакшы көрөбүз, көп момпосурларды бергенге. Ошолорго кандай сунуштарыңыз бар эле? 2 жашка чейин бала туз жана шекердин даамын билбейт. Өзгөчө канты көп, тузу көп, майы трансмай болгон, майы көп тамактардан биз өзүбүз ошо илдеттен сакташыбыз керек. Венера кожонун айта кетсеңиз, көп энелер ошо бала тынчыраак отурсун деп упчу беришет. Упчуну да кыямга салып коюшат, же бал салып коюшат. Ошого кандай сунуштарыңыз болот эле? Жакшы суроо болду. Упчу берүү боюнча биз балдар докторлору өтө упчуга терс карайбыз. Анткени баланын ден соолугун бардык жагынан карап келсек, биз баланын акыл эси күчтүү болушун каалайбыз. Ал эми бала кичинекей балага упчуну берип койсок, ал упчу баланы бул өзүнүн айлана чөйрөсүнөн мындайча айтканда алаксытып коет. Айлана чөйрөсү карабайт ал бала, ошо бул мындайча айтканда механикалык кыймыл кетип атат да, бала упчуну соруп атат. Ошол убакта өзү кайсы ушул айлана чөйрөсүндө эмне болуп атат? Баланын эмеси мындайча айтканда жанагы мээнин тиги импульстары үзүлүп калат деген, чектелип калат. Ошол бала көп нерсени, ошо упчу сорбосо көп нерсени өзүнө кабыл алмак. Көзү менен, кулагы менен, бүт сезүү органдары менен.
ошондой эле упчу эмген балдарда жанагы балдардын тиги тиштеринин өсүшү, баягы прикус деп коебуз, ошонун туура өсүшү, ошонун баары бузулат. Жакшынакай төрөлгөн балдарыбызга биз упчу бергенге каршыбыз. Чоң рахмат бүгүнкү маегибизге, Венера Кожоновна, Сайкал Дүйшүналиевна. Мен ойлойм баардык энелерге эле бүгүнкү ушу биздин адистердин сунуштары өтө кызыктуу болду деп жана маанилүү болду деп көп энелер, көп ата энелер өзүнө көп жооп таап алышты деп. Ошо балдардын негизги толук баалуу тамактануусунда бул баланын кийинки ийгилигине кандайдыр бир чоң ачкыч экенине, кийинки өнүп өсүгүсүнө чоң бир кандайдыр бир жетишкендикти алып келерин билдирет экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биз бүгүнкү телекөрсөтүүбүздү аяктадык. Эмки эфирде жолукканча сак саламатта болуңуздар.